Урматтуу достор, бүгүн сиздерге кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Себеби бүгүн коронавирус пандемиясы дүйнөбүздө таркап, ошондой эле биздин Кыргызстаныбызга да келип отурат. Бүгүн биздин мамлекет өтө оор акыбалга туш келди. Баарыңыздарды чакырып келет элем. Тааныштарды, ишенбестиктерди четке калтырып, мамлекетибизге бирдиктүү жардам көргөзсөк деп. Бүгүнкү эпидемиялык санитардык акыбалды эске алып, мен өзүмдүн атынан, үй бүлөмдүн атынан мамлекетибизге 15 миллион сом каражат жардам берүүгө туура көрдүм. Анын ичинен 10 миллион сомун мамлекет тарабынан түзүлгөн фонд эсебине которулат. 5 миллион сом бүгүнкү күндө өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, обсервацияларда кызмат өтөп жаткан медицина, өзгөчө кырдаалдар жана милиция кызматкерлеринин гигиеналык, санитардык каражаттарына, ошондой эле тамак аштарына жумшалат. Мен ишенем, баарыбыз бирдиктүү болсок, бул келген балени чогуу бирге жеңебиз го деп. Рахмат. Так, сай. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, өкмөт башчысы, оперативный штабтын жетекчилери, мүчөлөрү. Мына биз бүгүн 24 март 2020 жылы Казакстандын Айша Биби постунун, Таластын, Кыргызстандын Чоң Капка постунун кесилишинде казак тарапта турабыз. Мынакей, ушунча эл турат бул жерде, ишкерлер Кыргызстандан. Шопурлар, водитель. Шопурлар бар, ишкерлер бар бу жерде. Биягы Россиядан келаткан, биягы Казакстандан, биягы чет мамлекеттен келаткан жүктөр, мына көрдүңүздөр, мына бир 50-60 мындай общий айтканда 100гө чамалаган жүк турат бу жерде, фуралар. Бүгүн эртең менен казак өкмөтү тарабынан жүк машинелерди өткөн токтотулду. Азыр жарым саат мурун Казакстандын өкмөтүнүн өкүлдөрү, чек аранын кызматкерлери келип, ушу турган элди чогултуп, баяндама жасап кетти. Бүгүнкү оперативдүү абалга жараша Казакстандын чек арасы убактылуу бекитилди. 15 апрелге чейин. Энди биздин акыбалыбызды караңыздар, бул жерде турган элдин баардыгы жүк жүктөлгөн машина. Кыргызстанга керектүү тамак аш өнүмдөрү, негизинен un, чай, май, кант деген. Азыр Казакстандын өкмөтү жүктөрдү түшүрүп, бош машина чыкканга уруксат берип атат. Эми азыркы берде акылдашып көрсө адамдар, жүктү кайда апарышат? Маселе берде туруп. Биринчи маселе бул Кыргызстанга керектүү эң стратегический сырье. Азыр ушунча жүк кирсе, ушунча un, тамак аш элге жеткизилет. Бул эң керектүү нерсе, оперативдүү акыбалды, кырдаалды жөнгө салуучу маселелердин бирөөсү бул. Эгер ушунча жүк кирбей калса, мына сиздердин ушул элге жазаган базарларга барып туруп, бирга унду 2000 болуп кетти. Эмне үчүн баазын түшүрбөйсүңөр деп атасыңар, ай урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, оперативдүү штабтын жетекчилери, бул un 3000ге барат, айтып коеюн. Анткени Кыргызстанда буудай өнүмдөрү өндүрүлбөйт. Аны бардыгы билет. Буну жашырсаң, ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Мындай убакта Казакстандын бийлиги менен, өкмөтү менен тил табышып, ушул маселени чечип берүүңүздөрдү суранабызбы? Суранабыз. Общий шопурлар. Суранабыз. Биз да водительдер, жүк ташуучу